Assalamu алейкум жалпы көрүүчүлөргө. Бүгүн сиздер менен ушул четырехнитканын жиптеринин сөгүлүшүнүн оңой жолун үйрөнөбүз. Андыктан бизге билгениңердей шипчик жок болсо кайчы иштетсеңер болот. Бирок кайчы эмес, ийне, машинканын ийнесиби же кол ийнени иштетсеңер болот. Бизге мына жиптерин чыгарган керек. Андан соң мындай скотч керек бизге. Аптекада сатат ошондой. Жок, менде мындай жок. Каяктан табат элем именно азыркы моментте десеңер, мындай керексиз эле чүпүрөктү аласыңар дагы. Ногу сөмөй менен ортончу колду оройсуңар. Баягы кол кесилгенде оройсуздар го, ошондой кылып ороп аласыздар. Эгерде сологой болсоңор, сол колуңарды ошондой эле сөмөй менен ортончуну ороп аласыңар. Баягы кол кесилгенде байлагандай кылып. Мен азыр скотч менен эле ороп алайын деп атам. Мына көргөнүңүздөрдөй ушундай примерно ороп аласыздар. Мен бир жолу эле ороп алдым. Ушул жакка чейин ороп аласыңар. Бөлүк мындай бөлүк турат го. Ушул жерди орош керек да. Ушу эки жердичи. Колуңарды кыйып кетет, кесилип кетет көп болсо. Эгер бир уштук эле болсо, кичине жер, монча жер болсо андай кылып ороштун кереги жок. Биринчи мынакей бул жеңин алышым керек. Биринчи мынакей көргөнүңөрдөй мындай тигилиш турат, прямой. Мынакей биринчи тигилиш. Ушунун жибин кыркабыз и кичине чыгарабыз, бир-эки тигишин. Мынакей чыкты. Муну тартасыздар. Үзүлүп кетпейинче тартып, анан кийин үзүлүп кете турган баягындай билинип калат го өзү жиптинчи. Ошону примерно жерин кыркасыздар дагы. Мына мен мына жерде кырктым. Муну тартасыздар. Тарттым. Эми экинчи мына бул жерде да турат тигилиш. Прямой тигилиш. Ушунун кыркасыңар бир жерин. Мынакей. Дагы 2-3 жиптикин тигилиш жерин тартасыздар. Мына чыгарып алдым. Мына тартканга оңоюраак болуш керек да, примерно. Муну да тартасыздар. Гармошка болуп өзү эме болуп атат. Эми муну мынакей мында примерно үзүлүп кетпей турган жерден кыркып аласыздар. Мына мен жерди кыркып алдым, мына бир карыштай. Муну дагы акырын тартасыздар. Акырын тартып, жип үзүлүп кетпеш керек. Көрүңөр, жип оролуп колуңарды кыйып кетиши мүмкүн. Мынакей. Уже даяр. Вот. Еще таза да болот, мындай тазалаганга да убактыңар кетпейт, оңой. Ушундай жол менен тазалап сөгүп алсаңар оңой да. Эгерде силер мындай кылып сөгөм десеңер, убактыңар да кетет. Мисалы үчүн ушундай кылып сөксөңөр. Мынакей. Примерно сөктүк дейли. Муну эми жиптерин да тазалап чыгыш керек, ага да убакыт кетет. Кээде баягындай ошентип сөгүлүп, мындай майда жиптер калып кетет, көрдүңөр да. Майда. Андан көрө ошо мынакей. Кыркасыңар дагы 2-3 жип тартыла тургандай кылып тартасыңар. Вот. Оңой. Болду. Үйүңө мындай сөккөн жериңер да таза болот. Мындай көп болуп. Таза болуп, анан баягындай пыр жип болуп кетпейт. Кийимдериңер да мындай кыркып кылсаңар, мындай кийимиңер дагы жип болуп кетет. Жармашып кийимдериңер. Мындай кылсаңар кийимиңер да таза болот, баягы сөккөн эмеңер да таза болуп турат. Аябай оңой. Беркиндей жол менен сөккөндө бир
10 мүнөттө экөөнү сөксөңөр бул жол менен 10 мүнөттө бир 5-6 тааны сөгүп коесуздар. Эң главный мындай секин акырындан жылдырып анан жип үзүлүп кетпеш үчүн мындай жакыныраак жерден кыркып коесуздар. Мынакей болду. Ушинтип сөгө бересиздер. Эгерде видео силерге пайдалуу болгон болсо, мага катталып комментарийге өз ой пикириңерди жазып кетсеңиздер болот жана эгер видео жаккан болсо лайк басып кетиңиз. Мен өтө кубанычта болом. Рахмат баарыңыздарга.